Транспорт каражаттарынын ишеним каты негизинде алгачкы жолу түндүк тиркемеси аркылуу онлайн каттоо боюнча нускама. Алгач түндүк тиркемесин ачып, сизде электрондук кол тамга бар экенин текшериңиз. Муну профиль менин электрондук кол тамгам бөлүмүнөн көрө аласыз. Эгер жок болсо, ошол жерден эле жасап алууга мүмкүн. Унааны алгачкы каттоодон өткөрүүнүн тартиби. Башкы беттен кызматтар бөлүмүн тандаңыз. Андан соң унаа категориясына кирип, транспорт каражаттарын алгачкы жолу каттоо кызматын басыңыз. Ишеним каты негизиндеги өкүл катары унааны каттап жатканыңызды белгилеңиз. Кийинки этапта мамлекеттик бажы декларациясынын номерин териңиз жана берилген аймакка нотариалдык ишеним каты номерин бардык дефистери менен туура тартипте жазыңыз. Бул номер нотариалдык ишеним катта көргөзүлгөн. Система унааны автоматтык түрдө таап, бардык маалыматтарын көрсөтөт. Андан кийин унаанын баасын сом менен көрсөтүңүз. Транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн жана мамлекеттик номерлерди кайсыл аймактан жана бөлүмдөн аларыңызды туура тандаңыз. Кийинки кадам мамлекеттик номердин түрүн тандаңыз. Жаңы номерлер же алдын ала таризделген сертификат номери. Ошондой эле номердин форматын тандаңыз. Тик бурчтуу же тик бурчтуу жана чарчы. Андан ары фотоидентификациядан өтөсүз. Андан кийин келишимге электрондук кол тамга менен кол коесуз. Сиздин электрондук почтаңызга 6 орундук код келет. Ошол код менен кол тамганы ырастайсыз. Андан соң арыз ийгиликтүү жөнөтүлөт жана мамлекеттик алымдарды төлөө жүргүзүлөт. Аны банк тиркемелери же QR код аркылуу төлөсө болот. Төлөм түшкөндөн кийин унаанын кызматкерлери каттоо арызыңызды карап тастыктайт. Акырында сиз тандаган каттоо бөлүмүнө барып, жаңы транспорт каражаттарынын күбөлүгүн жана мамлекеттик номерлерди алып кетесиз. Бул ыкма убакытты үнөмдөп, бардык процессти жеңилдетет.